Саламатсыздарбы, Универсал Кеш каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары. Мен бүгүн сиздерге үй шартында цистостоманы же болбосо мочевой катетерди кантип үй шартында жуушту көрсөтөм. Биринчиден мына баночкага постоянно 250 граммдык банкага дайыма мен мындай фурацилинден 2 таблетканы эритип алам. 2 таблетканы эритип майдалап жылымык кылып, анан кийин жуйм. Азыр майдалайм. Мынакей фурацилинди эритип алдым. Эми мындай шприц менен 20 миллиграммдык толтура сордуруп алам. Мантип толтура сордуруп алам. Иголканы, инени чыгарып алам. Эми жуй баштайбыз азыр. Мынакей чыгарып алабыз. Прав. Мындай кылып чыгарып алам. Мочеприемникте чыгарып алдык. Эми Болуп жүрөбүз. мынтип акырын кетире бересиз мына. Мынакей чыгып атат. 100 грамм фурацилин менен жууп алабыз. Оорулуу кырынан жатыш керек. Кырынан жатыш керек. Бул атам 7 жылдан бери уход кылам. Аденома простаты, аденокарцинома деп диагноз коюлган. 7 жылдан бери ушул мочеприемник менен жүрөт. Мындай кылып агызып коебуз. Бир жумада 1-2 жолу 100-200 грамм фурацилинге жууп алабыз. Мынакей акыркы фурацилин менен жууп атабыз. Мурун больницадан биринчи чыкканда бир жумада 3-4 жолу жуучумун. Акыркы бир жылда бир жумада бир жолу жууп атам. Ушул катетерди эми алышпайт экен. Бул катетер чыгарылбайт. Ушундай кылып дайыма бир жумада бир жууп турам, перевязка жасайм. Качан катетер чыгып кеткенде, мына 2 ходтуу катетер атам өзү салып алат. Өзү дагы врач болуп калды. Мага салдырбай эле өзү салып алат. Анан мен өзүм жууйм. Ыңгайлуу кылып кырынан жаткызып, мынтип жууп коем бир жумада бир. Мурун биринчи больницадан чыкканда 2-3 жолу жуучумун. Ушинтип жууп, перевязка жасап, ушундай уход кылам. Ушундай жагдай кимде болсо ушундай кылып жуусаңыздар болот. Кайнатылган жылымык сууга сөз крандын астынан албайм. Кайнатам биринчи, жылуу кылып тундуруп, чөкмөлөрү тунгандан дагы башка идишке куюп, атайын суу даярдап коем. Андан кийин ушинтип жууп коебуз. Ушундай
оору менен 7 жылдан бери жабыркап келет. 7 жылдан бери катетр менен кыйналды. Врачка эч качан 7 жылда бир гана жолу барды. Бир гана жолу УЗИден дагы өткөн жок. Эч баргысы келбейт. Катуу ооруп кыйналганда дагы кетанал ичпейт. Аябай чыдамкай адам. Спазм болот. Спазм болгондо эч качан укол албайт, өзүнчө жазылып кетет деп. Өзү врачтарга көрүнгөндү каалабайт анча. Ошо. Ушундай кылып. Аденома менен ооругандарга сакайып кетишин каалайм. Сакайып кетишсин, аденома, простаты менен ооругандар, мындай ооруга адамдар чалдыкпасын.